Аялдардын эл аралык күнү бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөдө белгиленген майрам. Майрамды белгилөө алгач аялдардын укуктары үчүн күрөшүүдөн башталган. Учурда 8 март дүйнөлүк коомчулукта аял затынын жана жаз майрамы катары кабыл алынып, белгиленип келет. 8 март айымдардын эл аралык майрамы. Аялдар күнүн белгилөө жүрүлгөсү байыркы Римден бери келе жаткан салтка кирет. Байыркы Рим шаарында аялдар күнү үй бүлөлүү зайыптар күйөөлөрүнөн белек алып, алар көңүл борборуна айланып, тиричилик түйшүгүнөн аз да болсо узакташкан экен. Күндөр өтүп, жыл кылымга алмашып, акыры америкалык тикмечи айымдар теңчилик үчүн 1908 жылы 8 мартта Нью-Йорк шаарында митингге чыгышкан. Ошентип аялдардын күнүн белгилөө алардын экономикалык жана коомдук абалын теңдөө күрөшүнө айланган. Ал эми 1910 жылы Копенгагенде өткөн социалист аялдардын экинчи эл аралык конференциясында АКШнын өкүлдөрү коммунист Клара Цеткин менен жолуккан. Дал ушул жыйында Клара Цеткин аялдардын эл аралык күнүн бекиттөө сунушун киргизген. Негизги максаты бул күнү аялдар өздөрүнүн көйгөйлөрүнө коомчулуктун көңүлүн бурдуруп, митинг жана жүрүштөрдү уюштуруу болгон. Биринчи жолу айымдардын майрамы 1911 жылы 19 мартта Германия, Австрия, Дания жана Швейцарияда белгиленген. Кийин айымдардын майрамы 8 мартка жылдырылган. Учурда 8 март улуттук майрам катары белгиленип, дээрлик бардык өлкөлөрдө дем алыш күн. Бирок Лаосто жана Мадагаскарда бул күнү айымдар үчүн гана дем алыш болот. Ал эми Кытайда аялдар үчүн иш күнү кыскартылган. Европа өлкөлөрүндө бул күн кызыл эмес, бирок аялдардын укуктары үчүн ар кандай митинг, жыйын жана жүрүштөр өтүп келет. Албетте, сүйүктүү айымдарды жаз майрамы менен да куттукташат. Кыргызстанда аялдардын эл аралык күнү 8 мартка чейин 2-3 күн мурда эле башталат. Өлкөнүн бардык аймактарында концерттер, флешмобдор жана ар кандай иш-чаралар өткөрүлөт. Бул күнү ар бир үйдө майрамдык маанай орун алып, мырзалар сүйүктүү айымдарын куттукташат. Ааламдагы бардык сулуулукту, улуулукту, аруулукту жана тазалыкты алып жүргөн аял затына ошомпуну мырзалары өз куттуктоолорун арнашат. Жалаң жакшы, жаманы жок аялдын, жан жыргалы, жароокери адамдын, турмуш көркү, дүйнөнүн туткасы, үйдүн куту, апакеси балаңдын. Жайнап турса тирүүлүктүн гүлдөрү, мага бакыт апакемдин күлгөнү, үй төрүндө куттуу аял бар үчүн ардактаймын, сүйөм ушул дүйнөнү. Жаз жыттанган, наз жыттанган перилер, жазды мына силер алып келдиңер, ай көрүнүп бириңерден бириңер, эргүү берет, жашоо берет демиңер. Жаздай жаркын, күндөй жаркын аял зат, сиздер үчүн кандай мактоо жарашат. Силер барда дүйнө сулуу, дүйнө кооз, демиңерден көңүл жаркып баратат. Эйласа да сыртынан күлүп турган, кыйналса да үмүттүн үйүн курган, ааламга нурун чачып көрктүн өткөн, бул жашоону аял бар сүйүп турам. Аял зат асыл зада сөз жетпеген, бийиктин бийигисин көз жетпеген, айткандай умайене улуу атың, ааламда бүт адамзат аздектеген. Сен жок болсоң кыска менин кулачым. Аял заты сөздүн айтсам ыраасан, бир мээримди күндөн алса адамзат, экинчисин өзүң төгүп турасың. Аял заты аруу таза жансыңар, үй бүлөдө сүйкүмдүү бир жарсыңар. Апа деген атыңар бар, даңкың бар, куттуу болсун 8 мартыңар. Урматтуу энелер, апалар, эжелер, карындаштар, сиздердин келе жаткан 8 март эл аралык бүткүл дүйнөлүк майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздерге чың ден соолук, узак өмүр, үй бүлөңүздөрдө бакубат жашоо, иштериңиздерде чыгармачылык ийгиликтерди каалайм.